Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери араб өлкөлөрү менен саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташуусу жолго коюлуп, алакалар артты. Бишкекте ачылган Кувейт эл аралык университети билим берүү тармагы боюнча кызматташууларга көпүрө болуп келүүдө. Биздин деле университет 23 жыл болду быйыл, бир нече миллиондогон долларларды алып келип атат да. Эгерде биз ушундай максат менен иштерди алга жылдыра турган болсок, анда сөзсүз биздин мамлекет налог жагынан дагы пайда таап атат, кадрларды даярдоо жагынан дагы пайда таап атат. Ошондой эле биздин бүтүрүүчүлөр чет мамлекеттерде иштөөсү менен даңазалуу болуп атат да. Бул абдан пайдалуу. Биз Кыргыз Республикасы менен илим, билим тармагында жаш кадрларды даярдоодо кызматташып келебиз. Буга чейин да эл аралык жогорку деңгээлдеги конференцияларды уюштурганбыз. Мындан ары да араб өлкөлөрү менен Кыргызстандын байланышын, өнөктөштүгүн, биримдигин даңазалоо максатында бул сыяктуу иштерди уланта беребиз. Ошондой эле биздин өлкө араб мамлекеттери менен маданият, туризм, спорт жаатында тыгыз байланышта. 2013-2016 жылдары Сауд Арабия, Кувейт жана Катарда Кыргызстандын маданият күндөрү өткөн. Мындан улам араб өлкөлөрү менен бул багыттарда жаңы пландарды ишке ашыруу мерчемделип жатат. Анын бири талас салгылашуусуна арналган музейди Манас районуна ачуу демилгеси. Түрктөр менен арабтар биригип Тан империясын жеңген жана бүтүндөй Орто Азия мамлекеттеринде ислам динин таркагандыгынын эң чоң себеби мына ушул окуя. Ошону кайра жандандыруу боюнча өкмөттө азыр чоң план бар. Жакында эле биз конкурс жарыялап, ал жерде атайын стелла орнотуу боюнча, музей ачуу боюнча жана ошол согушту чагылдыруу боюнча тарыхый эстеликтерди орнотуу боюнча чоң планды жарыялаганбыз. 6-7 жакшы иш түшүп, ошонун бирөөсүн тандап алдык. Азыр ошону мүмкүн араб мамлекеттердин бирөөсү менен ишке ашырабыз. Мындан тышкары Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун Гербен айылынан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан тарыхый архитектуралык Шах Фазил комплексин оңдоп түзөөдөн өткөрүү каралып жатат. Борбордук Азия мамлекеттеринде динди, ислам динин таркатууда араб өлкөлөрүнүн, араб халифатынын орду абдан чоң деп эсептейбиз. Ошол мезгилден калган бир канча объектилер бар, ошолорду быйыл реконструкция кылып чоң деңгээлге чыгаруу боюнча биз сунуштарыбыз менен келдик бул жака. Илимий практикалык иш-чарага катышкан Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардын окумуштуулары жана окутуучулары, дипломатиялык ишмерлер, министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери араб мамлекеттери менен Кыргызстандын энергетика, айыл чарба, тоо-кен, туризм тармактары боюнча кызматташууларын жүргүзүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилешти. Муну менен катар бул тармактарга инвестиция салууга эки тарап тең кызыктар. Мээрим Дүйшеналиева, Жантай Макенов, Пирамида.